Саламатсыздарбы, менин атым Адлет, Эдил Касеновдун командасында иштеп келе жатабыз. Бул видеодо грин карта кантип толтуруу, кантип оңой түрдө толтуруу. Бул видео оюска келе албаган жарандарга, чет өлкөдөгү жарандарга арналат. Бул видеодо полностью бүт маалымат тартылган, өзүңүз отуруп алып, кирип, сайтка кирип өзү толтурсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Эң биринчиден бул жерде интернет браузерге кирип, бул жака строкада эмени сайттын өзүнүн аты жөнүндө жазасыздар. developers.gov деп жазсаңыздар өзү чыгат. Бул жерде бир эле сайт болот. Анан бул сайтта толтуруу полностью бекер болот. Анда эмесе бул жерде башталышында бул begin entry деп жазылып турат. Ушуну бассаңыздар код чыгат, кодду жазасыздар. Жазгандан кийин бул уже анкетага кетет. Өзү толтурганга 30 мүнөт берилет. Ошол 30 мүнөттүн ичинде жетишип калыш керексиздер. Бирок жетишпей калсаңыздар, кийин бат-баттан эле биринчи жолу толтура албасаңыз, экинчи жолу дагы кайра кирип ушул сайтка кайра толтуруш керексиздер. Эң биринчиде бул жакта сиздин фамилияңыз жазылат. Сапабеков Сыймык деп коелу. Бул жерде кантип өзүм атым латин тилинде жазылат десеңиздер, бул загранпаспортду көрсөңүздөр, загранпаспортто кандай жазылса ошол түрдө бул жерге жазып, middle name деген бул орто ат деген, бул Америкада көп экинчи ат дегенде болуп калат. Кыргыздарда андай эмелер жок, просто бул жерде эме no middle name деп эле отметка коюп коесуздар. Бул жерде эркек же аял деп жазылып турат, ошондуктан эркек деп тандайбыз. Анан бул туулган жылы деп жазылып турат. Эң биринчиден Америкада биринчи айдан башталат. Ошондуктан биринчи айды жазасыздар. 09. Андан кийин күн жазылат. 17-си. Анан жылы жазылат. 1995-жылкы деп коелу. Кайсы жерде төрөлгөн деп жазылат. Бул жерге Бишкек деп жазабыз. Эми өзүңүз кайсы жерде төрөлсөңүз ошол шаарды жазасыздар. Бишкек болсо Бишкек, балыкчы болсо балыкчы. Bundan кийин кайсы өлкөдө төрөлгөнсүздөр деп жазылып турат. Бул жерде Кыргызстан дегенди тандайсыздар. Бул жерден издеп Кыргызстан деп жазылып турат. Анан 6-чы бул кайсы өлкөгө разрешениясы жок болсо, ошолор катышып көрсө болот. Кыргызстанга разрешениясы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан бул жерде ошондой эле жөн эле калтырып коесуздар. 7-чи пунктта загранпаспорттун маалыматтарын жазасыздар. Сапабеков Сыймык деп жазылып турат бул жерде. No middle name деп жазабыз. Кантип загранпаспортто жазылып турса, ошондой бул жака жазасыздар. Загранпаспорттун номери жазылат бул жерге. Канчанчы жылга чейин берилген, башында ай жазылат, андан кийин күн жазылат, андан кийин жылын жазасыздар. Будан кийин Кыргызстан деген кайсы өлкө сизге гражданство берсе, ошол өлкөнү жазасыздар. Учурда сиздер загранпаспорт, Россиянын загранпаспортун алсаңыздар, бул жака Россия деп жазасыздар. Бирок загранпаспортуңуз Кыргызстанда алынса, Кыргызстан деп жазасыздар. Бул жерде кимде гражданство жок болсо, ошол жерлерде толтурулат, бирок бизде гражданство бар, ошондуктан бул жерге эч кандай тиешеңиз жок сиздин. Бул жерден кийин бул фото деп жазылып турат. Фотого Сапабеков Сыймыктын фотосун салабыз бул жерге. Бул mail адрес дейт. Mail адресте бул кайсы жака сизге почта келсин десеңиздер, ошол адрести жазасыздар. Бул 2022 жылы май айларында утсаңыздар, ошол жака маалымат келет, уттуңуз деп. Ошондуктан бул жерде точный адрес жазганыңыздар жакшы болот. Бул эң биринчисиде эй деген бул именно кайсы адамга жөнөтүлгөн эме жазылат. Бул Сапабеков Сыймык деп жазабыз бул жерге. Анан кайсыл жерде жашаса, Көк жар деп жазайлы. Анан бул жакта Көк жарда жер үйдө эмес, квартирада жазылып калса, биринчи ошол домдун адреси жазылат. Анан квартира 203 же канча болсо, квартиранын номерин жазасыздар. 203 деп жазасыздар. Бул жер үйдө болсоңуздар, бул жакта биринчи адрести эле жазып, ошол жерде эле калат. Бул жерге жазбайсыздар. Бишкекте бул. Чүй областьта бул. Чүй бул башында Ди деген бул городду сурап жатат. Кайсы городко караштуу?
Будан кийин кайсыл районго же кайсыл областька караштуу деп биз Чуй области деп көрсөттүк бул жерге. Почтовый код деген бул интернетке жазсаңыздар өзүңүз почтовый адресиңизди бүт маалымат ал жактан чыгат. Бул жерде кайсы өлкөдө азыр жашап турасыздар деген суроо жазылып турат. Бул жерде Кыргызстан деп эле жазабыз. Эмне дегенде азыр Кыргызстанда эле турабыз. Өзүңүздүн телефон номериңизди жазасыздар бул жерге. Бул жерде электрондук почтаны жазасыздар. Бул жерде терең маани берип жазыңыздар. Электрондук почта жок болсо, электрондук почта жазап, бул оңой түрдө эле жазыланат. Бул жерде кийин утуп калсаңыздар, анан код эсиңизде чыгып калса, ушул почтовый электрондук адрес менен бүт өзүңүздүн кодуңузду алсаңыз болот. Ошондуктан буга терең маани берип жазыңыздар. Кайсы окуу жайды бүткөнсүздөр деп жазылып турат. Бул жерде primary school десе, начальная школа дегендей которулунат. High school no degree деген бул 11-ди бүтпөгөндөр. High school degree дегенде бул 11-ди бүтүп, аттестат алсаңыздар, ошондон кийин бул жерде high school degree дегенден кийин отметка коесуздар бул жерге. Vocational school деген бул колледж же лицейди бүтсөңүздөр, бул жерде vocational school деп отметка кыласыздар. Some university courses деген бул биринчи курстун, экинчи курстун же үчүнчү курстун студенти болсоңуздар, бул жерде отметка кылсаңыздар болот. Сиз бакалаврды бүтсөңүздөр, 5 жыл окуу жайды бүтсөңүздөр, ошондо university degree дегенди тандайсыздар. Some graduate level courses бул магистратурады бүтө элек болсоңуздар, бул жерде отметка кыласыздар. Магистратуранын бүтүп, дипломдорду алып, специалист болсоңуздар, бул жерге master degree деп отметка кыласыздар. Some doctor level courses бул докторантурада азыр учурунда окуп жүрсөңүздөр, ошондо бул жерде отметка кыласыздар. Доктор degree деген бул докторантураны полностью бүтүп, ошондон кийин бул жерде отметка кылсаңыздар болот. Бул жерде unmarried десе, бул күйөөңүз же аялыңыз жок болсо, ошол түрдө отметка кыласыздар. Күйөөңүз же аялыңыз бар болсо, бирок Америкада жашабайт, ошол түрдө бул жерде отметка кылсаңыздар болот. Күйөөңүз же аялыңыз бар болсо, бирок Америкада жашайт, ошол Американын мыйзамын сактап жүрсө, бул жерден буну отметка кыласыздар. Divorced деген бул ажырашып кетсеңиздер, ошол учурдо толтурсаңыздар болот. Widowed деген бул азыр учурунда жесир калсаңыздар, ошол түрдө толтурсаңыздар болот. Legally separated деген бул Америкадагы кошо жашап, анан азыркы учурунда кошо жашабай, суд боюнча бөлүнүп жашап турса, legally separated деген отметка кыласыздар. Бирок Кыргызстандын учурунда кыргыздарда жок, ошондуктан бул жерде отметка кылбаңыздар. Сапарбеков Сыймыкты married деп айтайлы. Аялы бар, бирок Америкада жашабайт. Анан балдары бар болсо, бул жерге балдардын санын жазасыздар. 1 же 2 бала болсо, ошонун санын жазасыздар. 1 баласы деп жазайлы. Continue деп басасыздар. Бул жерде Сапарбеков Сыймыктын уже аялын жазабыз. Сапарбекова Айдай. Бул жерде дагы эле middle name'ди жазбайсыздар. Бул жерде жөн эле галочка коюп коесуздар бул жерге. Сапарбекова Айдайдын биринчи айды жазасыздар. 07. Туулган күнү 17 деп. Туулган жылы 1998 деп жазайлы. Бул жакта female, male деген бул пол. Будан кийин кайсыл жерде Сапарбекова Айдай төрөлгөн болсо, ошол жерде жазасыздар. Кайсы мамлекетте төрөлгөн? Бул Кыргызстанда төрөлгөн. Бул жерде тандайсыздар Кыргызстан деп. Анан ошондон кийин бул жерде сүрөтүнү жүктөйсүздөр. Будан кийин бул child 1 деп турат. 2 балаңыз болсо, 2 балаңызга анкета толтурасыздар. Биз бул жерде 1 эле баланы отметка кылганбыз, ошондуктан 1 балага толтурабыз. Баласы Сапарбеков деп коелу анда. Эсен деп коелу. Латин тилинде толтуруп, кийин анан утуп калсаңыздар, бүт ушул эмелер текшерилинет. Ушул кантип которгон болсо, ошентип эле бүт латин тилинде которуш керек болуп калат. Туулган айы биринчи жазылат. 05 туулган күнү, андан кийин 15 деп жазайлы. 15. Бул бала, male деп тандайсыздар. Кайсыл жерде бул төрөлгөн?
кайсы мамлекетте төрөлгөн деп, бул Кыргызстан деп жазасыздар бул жерде. Анан будан кийин уже бул балагыздын сүрөтүнү жүктөйсүздөр бул жерге. Болду, ошондон кийин бул жерде маалыматтар чыгат. Бүт маалыматтарды өзүңүздөр текшерип алсаңыздар болот. Туура жаздыңыздарбы? Бүт аты жөнүңүздөрдү, бүт маалыматтарды текшерип бул жерде. Андан кийин бул биз континю деп жазбайбыз. Не дегенде бул биз өзүбүз ойлоп тапкан адамдар булар. Булар катыша албайт. Не дегенде кийин утуп калса, бул бирөөнүн эле ордун алып калатабыз. Ошондуктан сиздер континю баскандан кийин страницада могундай success деп чыгат. Бул жерде аты жөнүңүздөр жазылып турат. Анан confirmation number деп турат. Confirmation number бул кийин 6 ай өткөндөн кийин майларда 2022-жылдары ушул confirmation number менен девелопердин сайтына кирип көрсөңүздөр болот. Өттүңүздөрбү, уттуңуздарбы, утпадыңыздарбы, бүт жөнүндө ошол көрсөңүздөр болот. Ошондуктан ушул confirmation number'ды же тартып, же скрин кылып өзүңүзгө сактап калыш керексиздер майга чейин. Майда бүт маалыматты өзүңүздөр көрөсүздөр. Чоң рахмат сиздерге.